17 майда парламент президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамды өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. Мыйзам долбоорунда президенттик шайлоонун мөөнөтүн 19 ноябрдан 15 октябрга жылдыруу маселеси каралган. Ошондой эле президенттикке талапкердин күрөөсүн 100 000 сомдон 1 миллион сомго жогорулатуу. Талапкер кыргыз тест аркылуу мамлекеттик тил боюнча тест тапшырат. Мындан тышкары парламентке өтүү босогосун 7%дан 9%га көтөрүү маселеси жазылган. Демилгечилердин пикиринде азыркы мыйзамда президенттик шайлоо ноябрь айынын 3 жекшембисинде өтөрү белгиленген. Анткени менен башчынын ыйгарым укуктары ошондон токтоп Жогорку кеңеш шайлоого 4 айдан кеч эмес убакыт калганда кезектеги шайлоо күнүн дайындайт. Ошондон улам мыйзамдын 48 беренесиндеги ноябрдын 3 жекшембисинде деген сөздү октябрдын 3 жекшембисинде деген сөзгө алмаштырып, президенттик шайлоону быйыл 19 ноябрда эмес 15 октябрда өткөрүү сунушталууда. Бүгүн Кыргызстанда Венеция, Латвия мамлекеттеринин өкүлдөрү борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү менен жолугушту. Алар алдыдагы боло турган президенттик шайлоого карата башка тажрыйбалар менен бөлүшөт. Бошайкомдун өкүлү Алмаз Асаналиевдин айтымында чет элдик меймандар добуш берүү системасы менен да таанышып жатышат. Венециялык комиссиябыз бар, Европадагы Венецианский комиссия. Ошонун өкүлдөрү келип, ошол Европада болгон шайлоого байланыштуу арыздаттанууларды кароо боюнча өзлөрүнүн иш тажрыйбасын бөлүшүү үчүн келишкен. Биз ушу Кыргыз Республикасындагы мыйзамдар менен алар болсо ошо Европа стандарттары боюнча арыздаттануулар кандай каралып атат, кандай каралат, эмне жакшы тажрыйбалар бар, ошолорду бизге айтып берип атышат. Президенттик шайлоо карата даярдыктар жөнүндө кээбизде улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматовду 11 канал студиясына чакырган элек. Саламатсызбы? Келип бергениңиз үчүн рахмат, Абдыжапар мырза. Саламатсыздар. Мына бүгүн парламентте президенттик шайлоону 15 октябрга жылдырууга багытталган мыйзам долбоору экинчи окууда жактырылды. Эгер 15 октябрда өтө турган болсо БШК 1 декабрга чейин шайлоонун жол жоболорун жыйынтыктаганга үлгүрөсүздөрбү? Бизде толук мүмкүнчүлүк болот. Бул көрсөтүлүп аткан азыркы конституциялык мыйзамга сунушталган мыйзам долбоору шайлоо комиссиялары жана мамлекеттик органдарды шайлоону өз жол жоболору менен ошол бардык талаптарды сактоо менен даярдоо, өткөрүү, анын жыйынтыгын чыгарганга толук мүмкүндүк берет. Сиздер өткөндө мындан ары добуштарды саноо, маалымат чогултуу иретке салынат, шайлоонун ачык айкындуулугунан күмөн саноо азаят деп ишендирген элеңиздер. Натыйжада маалыматтык шайлоо система тууралуу жобо көпчүлүк добуш менен кабыл алынды, бирок маалыматтык шайлоо системасынын жобосун талкуулап, талдаганга жетиштүү мүмкүнчүлүк берилген жок деген ойлор айтылууда. Буга жообуңуз кандай? Шайлоо маалыматтык шайлоо системасын өркүндөтүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясы биздин азыркы чакырылыш эмес, мурдатан бери эле чакырылыштагы келаткан иш. Бул жаңылыкты бүгүн эле алып чыккан жокпуз. Ошондуктан ал маселени талкуулоодо, жобону иштеп чыгууда атайын жумушчу топтор иштеп чыкты. Анан борбордук шайлоо комиссиясында коллегиалдуу орган, борбордук шайлоо комиссиясы талаш тартыштар, өзгөчө пикирлер болушу мүмкүн. Бул менин оюмча мыйзам ченемдүү эле нерсе. Эң негизгиси биз шайлоонун жыйынтыгын чыгарганда, шайлоонун натыйжасын аныктаганыбызда элдин ишеничин жогорулатуу максатка биз максатты көздөгөнбүз. Ошол максатка жете атабыз деп ойлоймун. Анткени азыркы сунуш кылынып аткан, азыркы биз акыркы убактарда колдонуп жүргөн шайлоо модели ошого негиз түзүп берди. Анан ошол шайлоо маалыматтык шайлоо системасын жакшы өткөрүш үчүн азыр биз парламенттеги саясий фракциялардын өкүлдөрүн жана башка парламенттен сырткары саясий партиялардын өкүлдөрү менен азыр биз семинарларды өткөзүп атабыз, жолугушууларды. Биз ушул системанын ар бир участкадан келип, анан биздин сайтка чейин жайгашкан жол жобосун карап, биздин атайын жабдылган канал аркылуу келип маалыматтар чогулта тургандыгын, анын ушундай баягы коопсуздугу каралгандыгы жөнүндө биз түшүндүрүү иштерин көрсөтүп, азыр ошол саясий кампанияда катышка турган саясий партиялар болобу, талапкерлердин ушу өз ишенгидей биз деңгээлге чыгарганы биз аракет кылып атабыз. Жакында эле массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө ошол системанын иштеши, анын корголгон элементтери, корголгон сапаттары боюнча мындай тааныштыруу иретинде
семинар өткөздүк. Мен оюмча ушундай семинарлар менен биздин жаңы тандап алган моделдин шайлоо системасын маалыматтык жактан камсыздоо боюнча бул мындай бир жакшы корголгон системаны тандап алганыбызды мен оюмча шайлоо процессинин катышуучулары өздөрү көрүп көздөрү жетет. Бирок Абжапар мырза, биз маалыматтык система канчалык ишемдүү экен, системадагы маалыматтарга операторлор же колдонуучулар кийлигишпей турганын билбейбиз да. Бул жерде электрондук система талапка канчалык жооп бере турганын аныктоо үчүн объективдүү, эң негизги көз карандысыз IT аудит жүргүзүү керек деп атышат. Ушул жөнүндө айтып кетсеңиз. Албетте биз бул текшерүүдөн аны экинчи жолу, үчүнчү жолу бир канча жолу сыноолордон өткөндү биз токтотпойбуз. Бул боюнча иштейбиз. Бул системаны өнүктүрүү боюнча дагы биздин башкы максатыбыз ошол өнүктүрүү боюнча иш алып барып жатабыз. Бул боюнча корголуусу боюнча анан эң негизгиси ошол биздин маалыматтардын сырткы кийлигишүүдөн, сырткы таасирлерден сакталуусун биз камсыз кылуунун үстүндө азыр аракет болуп жатат. Эми биз билгендей 2017 жылдын алгачкы 4 айында эле хакерлер Кыргызстандын 73 сайтын бузууга аракет жасашкан. Жада калса УКМКнын сайтында бузушкан концеде ал өлкөдөгү эң жогорку корголгон сайттардын бири болушу керек эле. Хакерлер БШКнын сайтына да кол салып берилген жоопторду башка нукка буруп жибербештиги үчүн канчалык кепилдик бере аласыздар? Бизде азыркы колубузда болгон техникалык мүмкүнчүлүктөрдүн жана адистердин мындай мүмкүнчүлүгүн толук колдондук деп айтсак болот. Анткени биз Түштүк Кореянын бул баягы технологиялар боюнча канчалык алдыңкы катарда экенин биз моюнга алабыз, дүйнө жүзү моюнга алат. Ошон үчүн бизге жасап берген системанын корголуусуна, мисалы Түштүк Кореянын адистери ушул алдыңкы технологиялар менен жасады деп биз ишенебиз. Биз дагы эле бул багытта иштөө боюнча коопсуздук кызматтары менен, атайын кызматтар менен иштөөгө жана саясий партиялардын бул багыт боюнча мамлекеттик органдарга сунуштары боюнча биз ачыкпыз. Биз кандай сыноолор керек болсо, кандай бир коомдук мындай коопсуздук жагынан корголуучу бир сапаттарды, элементтерди сунуш кылса, биз аны кароого биз дайыма даярбыз. Маегизге рахмат Абжапар мырза, убакыт бөлүп бизге келип кеткениңиз үчүн рахмат айтам. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абжапар Бекматов 11 каналынын түзөгөсүндө болду. Кошумчалай кетейин, парламенттик шайлоодо босоколук баллды 9%га жогорулатуу сунушуна депутаттар арасында каршы пикирлер айтылды. Маселен, Бир бол фракциясынын депутаты Улукбек Ормонов эмнеге 9%га көтөрүлгөнүн сурады. Башында 5% болчу, андан кийин 7%га көтөрүлдү. Биз башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын карап чыгып, Кыргыз мамлекетинин кээ бир партиялары мындай пайызга туруштук бере албайт. Көпчүлүк өлкөлөрдө босоколук балл 3-5%. Демилгечилердин бири депутат Мирлан Жээнчуроев бул сунуш партиялардын биригишине түрткү боло турганын айтты.